Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс куруш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр кезектеги объектке келип калдык. Бул Караколдо жайгашкан Соонун өзгөчө планировкадагы үй. Эмне үчүн өзгөчө? Буну кардар өзү индивидуальный проектисин чийдирген туугандар. Азыр чай пайыңыздарды коюп, даярдап алыңыздар, сонун кылып силерге обзор кылганга аракет кылайын, а. Бул 90% деңгээлге чейин, под евро ремонт деңгээлге чейин бүтүрүп бергенбиз. 2023-жылы салынган объект, 2023-жылы ушул 131 квадрат метр болгон үй 3 миллион 200 миң сомго турган. Азыркы учурда ушундай үйдү тургузуу үчүн 3 миллион 600 миң сом керек эле туугандар. Эмне үчүн 3 миллион 200 миңге чыгып кетти? Бул кымбат болду 2023-жылы, тем более деп айта турган болсоңуздар, бул жерде бүт бардыгы жакшы материалдар колдонгон. Крышасын болсо мягкий кровля менен жабылган. Билесиздер да, мягкий кровля металлочерепицага, профнастилге караганда 400 сомго, 600 сомго квадрат метрине кымбатыраак туугандар. Ошон үчүн жакшы материалдар колдонгон үчүн үйдүн бийиктиктери да бийик, өтө сонун планировкада, өзгөчө планировкада салганда үчүн ар бир нерсе ошол сиздердин тандаган материалыңыздарга жараша сумма өзгөрө берет. Бул жерде биз фундаментин коюп, лестницаларын коюп, стенасын тургузуп, крышасын жабып, көрүнүп турган ветровой карнизтерин, фронтондорун, суу аккыч водостокторун, могул жерде турган апшык болуп турган вагонкаларынан бери бүт баардыгын биз Адекс куруш компаниясы 2023-жылы куруп бергенбиз туугандар. Стенасын сыртына эле Тихтаниколь компаниясынын Хауэрт деген фасадный плиткаларын колдонгонбуз. Терезелери болсо 5 камералуу пластиковый терезелер, четине болгон аппак ушундай болгон откосторун жасап кеткенбиз. Уголокторун көрсөңүздөр, коричневый болгон уголоктор сонун болуп турат. Бул фасадынан агып түшкөн жамгырдагы фундаментке залакас тийбеш үчүн фартуктары сразу кое кеткенбиз туугандар. Ушул нерселердин бүт бардыгы сиздердин итоговый суммаңыздарга таасир этет. Мисалы, ушул эле фасадты сиздер башка материалдар менен кылсаңыздар, сайдинг же болбосо декор кылсаңыздар, bundan да сумма азыраак чыгат. Мисалы, без клинкер ушул сыяктуу фасадный материалдар менен кылсаңыздар, алар квадрат метрине 1800 2000 сомдун тегерегинде айланат. Алардын бүт бардык материалдардын өздөрүнүн суммалары бар. Ошол суммаларга жараша сиздин үйүңүздүн итоговый суммасы чыгат. Бул сырткы бронь эшиги дагы ошол биз салып берчү 90% деңгээлге кирет туугандар. Сырткы бронь эшиктен киргенде эле ушундай прихожая бөлмөсү бар. Прихожая бөлмөсүндө биздеги ар дайымкыдай эле электрощит орнотулган. Бул жерде умный счетчиктер бир эле точкадан замкание чыкчу болсо, бул автоматически ошол точканы өчүрүп коет. Анан ошол кайсыл эмне себептен автомат таштай бергенин себебин билип, оңдоп түзөп туруп, кайра жандырып туруп иштете берсеңиздер болот. Мисалы, биз көпчүлүк учурда бир жерде замкание чыкса, общий үйдө свет өчүп калып, ушул сыяктуу маселе болот го. Бул жерде кайсыл точка өчсө, ошол эле точкада автомат өчүрөт дагы. Калган жактарын собственно эле колдоно берсек болот. Прихожая бөлмөсүнө ушундай гардеробный кылып койгон. Бул жакка та сонун кылып күзгүлөрдү коюп, билесиздер да, ушундай тар жерлерге күзгү койгондо бул жердеги аянтты кеңири көрсөтүш үчүн күзгүлөрдү колдонушкан туугандар. Азыр эми сиздерге үйдүн ичин жайгашуулар жана өзгөчө да айтып кетпейинби? Эмнелер менен өзгөчө сиздерге кененирээк айтып берейин. Мына, киргенде ушундай болгон чакан коридор менен, бул коридорунун сол жагында ушундай сонун өзүнүн ТВ зонасы, өзүнө жарашыктуу люстралары, потологуна да ушундай гипсокартондон сонун кылып обшивка кылып коюптур. Бул потолокто көрүп тургандай вентиляционный системалар бүт бардыгы орнотулган, кухонный гарнитурлар жасалган, сонун болуп турат. Прям үйдүн дизайнын со вкусун жасап коюптур туугандар. Кухонный гарнитурларды эч кандай маселеси жок эле, аристондорду, гарнитурларды, ушул сыяктуу илчүү нерселерди ойлонбой туруп деле иле берсеңиз болот туугандар. Бул болсо бир кабаттуу болгон үй, жана айтып кеткендей 131 метр квадрат болгон үй. Бул биринчи санузул бөлмөсү. Бул жерде 2 санузул бөлмө бар туугандар. Бүт бардыгында теплый пол орнотулган. Кардар айтат, ушул конвектордун жарымына коюп койгонбуз дейт. Могул жакта көрүнүп турса, тетигил конвектордун дагы жарымына коюп койгон. Санузулдарда теплый пол бар, ошол менен эле азыр кыштап атабыз дейт. Бүгүн декабрдын 17-си туугандар. Ал эми биринчи уктоочу бөлмөсүн сиздерге көрсөтө кетейин. Бул
биринчи уктоочу бөлмөсү. Ар бир бөлмөдө бүт бардык вентиляционный системалар жасалган. Бул жерде электромонтажын да жасап бергенбиз, вентиляционный системасын да жасап бергенбиз. Бул үйдүн сип панелдин сыртына эле сразу бир слой гипсокартон чаптап, шпаклевкасын тартып, апапакай кылып өткөзүп бергенбиз. Полуна жылууланган стяжка коюп, наливной пол коюп өткөзүп бергенбиз. Анын үстүнө эле ушундай кылып туруп, сонун кылып кафелдерин чаптап, паркеттерин салып жасап алган. Санузул бөлмөсүндө раковиналар бар, стиральный машина, душевой кабиналары, бул жерде турган душевой кабиналарда турган аристондорго тартылып турган сантехнический системалардын бүт бардыгын ADEX курулуш компаниясы жасап берген. Ошол жана өйдө да айтып кеткендеги сумманын ичине бүт бардыгы ушул жумуштар кирет туугандар. Бул жакта дагы бир кезектеги уктоочу бөлмөсү сонун кылып коюптур үйдө. Мынакей. Обойлору дагы сонун кылып тандап коюптур да, прям мээң эс ала турган. Кийинки бөлмөнү көрсөтөйүн. Мынакей. Бул жактагы дагы бир уктоочу бөлмө. Буга чейин мен мындай планировкадагы үйдү эч обзор кылып көрбөпмүн. Бул если биздин видеолорду көрүп жүргөн кардар болсо, алар деле мен жалганчы кылбайт болуш керек. Бул өзгөчө проект деп айтсам болот экен. Бул жагы өзүнчө гардеробный же болбосо складское хранение деп койсок да болот. Майда чүйдө нерселерди тапшырганга. Азыр эми бул үйдүн ичинин 90% деңгээлине кайсыл жумуштар кирди, биз кайсыл жумуштарын кылдык, калган жумуштардын кайсыл жумуштарын кардар кылган эместерге бүт бардыгын тизмектеп айтып берейин. Мынакей сыртына жана айтып кеткендей 100% жумушу бүткөн дагы ал жактан кардарга эч кандай жумуш калган жок. Полностью сырткы жасалгоосун бүтүрүп бергенбиз. Ичинен болсо биз сип панелдин үстүнө эле гипсокартонду чаптап, үстүнөн бир слой шпаклевкасын тартып, апакай кылып, могулга окшогон бурчтардын откосторун жасап өткөзүп бергенбиз. Потологуна болсо ал да сиздердин тандооңуздарга жараша кааласаңыздар сип панель менен потологун жаап беребиз, же болбосо пенополистирол бетон жууланган стяжканы коюп бере беребиз туугандар. Жууланган стяжка ал сип панельге караганда бир аз сумма жагынан арзаныраак айланат, бирок сип панель сапаты жагынан жакшыраак болот да. Полуна болсо жылууланган стяжка бугаларда минимальный жерин 10 см кылып туруп полностью под маяк жылууланган стяжка коюп беребиз. Анын үстүнө теп-тез кылып наливной пол коюп беребиз. Ошол куюлган наливной полдун үстүнө эле ушундай кылып туруп өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша сонун кылып ламинат, паркет же болбосо линолеумдарды салып алып туруп жашай берсеңиз болот. Стенасына биз апапакай бир слой шпаклевкасын тартып бердик да. Экинчи слой шпаклевкасын, финишный шпаклевкасын тартып туруп, шкурка кылып туруп, кааласаңыздар ушундай кылып туруп сонун обойлор чаптап аласыздар, кааласаңыздар красить этип коесуздар. Ушул сыяктуу жумуштар бүт сиздерге калды. Могу междукомнатный эшик, экинчи слой шпаклевкасы, шкуркасы, обою, потолоктун жасалгоосу, плюстары, полунда паркеттери бүт бардыгы ичинде могу санузулда турган кафель, унитаз, ушул сыяктуу жумуштардын бүт бардыгы сиздерге калат. Биз кылчу жумуштары фундаментин нөлдөн баштап куюп беребиз. Ичинде засыпкасын толтурабыз, стенасын тургузабыз, крышасын жабабыз, сырткы фасадтарын жасайбыз, ветровой карниз, водосток, вагонкаларын жасайбыз. Ичинен болсо ошол жана айтып кеткендей жууланган стяжкасын, үстүнө наливной полун, стенасына гипсокартонун, шпаклевкасын тартып, пол потологуна кааласаңыз теп-тегиз болчу болсоңуз, биз сразу гипсокартон тарта кетебиз, же парящий потолок ушул сыяктуу бир дизайн менен кылам десеңиз, анда потологун өзүбүзгө калтырып кое беребиз дагы. Бүт бардык электромонтаж, вентиляционный система, сантехнический системалардын бүт бардыгын жасап кетебиз. Сиздерге алчу жумуштарды чисто үйдүн ичиндеги косметический ремонттор калат экен. Мурда негизи ошол отделкалардан бери кылып өткөзүп берчү, бирок кээ бир бул нерсенин эффективности биринчиден кышында жылуу болот, жер титирөөгө бекем болот, анан кийин бат бүтөт да. Именно ошол бат бүтөт деген нерсени жокко чыгарып коет экен да. Кээ бир кардарлар ошол эшиктин ручкасын тандай албай эле бир жума убакыт созуп коет экен дагы. Үйдүн ичиндеги отделка эле көп убакытты талап кылып койгон үчүн биз основной масштабный жумуштарын бүтүрүп берип коебуз. Калганын кардарлары шашпай, өздөрүнүн табитине жараша, чөнтөгүнө жараша, акчасына жараша бүт бардык ички ремонтторун кыла берет. Ошол мен жана тизмектеп кеткен 90% деңгээлдин бүт бардыгына ошол 2023 жылы 3.200.000 сомдун ичине кирген. Азыр ушундай үйдү тургузуу үчүн сиздерден бизге 3.600.000 сом талап кылынат туугандар. Бул материалдардын бүт бардыгы эсептелгендеги чыккан сумма. Бирок бул так сумма эмес. Так сумманы сиз
тандаган материалга жараша, үйдүн мисалы бийиктигине жараша, бүт бардыгы сиздердин талаптарыңызга жараша суммалар өзгөрө берет. Ушул эле проектти сиз копия кылып туруп салсаңыз, терезени коричневый кылсаңыз, уже сиздин суммаңыз өзгөрүп кетет дегенде эле сөз. Бизде негизи жумуш кандай жүрөт? Биз менен келишим түзүү үчүн телефон чалып биринчи маалымат алабыз, адрестерди тактайбыз, офиске барып туруп, бизде офисте бүт каталогдор бар, кичинекей үйдүн проектлери, бир кабаттуу болгон үйдүн проектлери, 2 кабаттуу болгон үйдүн проектлери, ошол проектлерден карап, эсти проект жакпай, биздин каталогдун ичиндеги проект сиздин көңүлүңүзгө толтура албаса, анда ушул эле кардарды алып туруп, өзүңүз индивидуальный проект чийдирип алсаңыз болот. Ушул кардар бүт өзүнө ыңгайлаштырып, өзү чийдирип алган. Бизде архитекторлор бар. Архитекторлор менен отуруп туруп бүт проектиңизди тактайсыз. Мен болду, ушул проектке токтолдум, ушундай үй салдырам деп токтолсоңуз, ал проектти биз сметчикке өткөзүп беребиз да. Сметчик бүт бардыгын канча балка кетет, канча шуруп кетет, крышасын эмне материал менен жабат, фасадын эмне материал менен жабат, фундаменттин бийиктиги канча болот, бүт бардыгын такташкандан кийин ошол жерде так сумма чыгат, сиздин итоговый суммаңыз. Ошол чыккан сумма сизди канааттандырса, сиз менен биз договор түзүп келишим түзөбүз дагы. Ошол келишим түзгөн моментте сиз 50% акчаны төлөшүңүзгө туура келет. Мисалы сиздин договор түзгөн суммаңыз 3 миллион сом чыкса, 1,5 миллион сомун төлөйсүз дагы. Биз ошол менен жумушту баштап кетебиз. Ошол договор түзгөн моменттен баштап 3 айга договор түзөбүз. 3 айдын ичинде сиздин 1 кабаттуу үй болсо деле, 5 кабаттуу гостиница болсо деле 3 айдын ичинде бүт бардык 90% жумушуңузду бүтүрүп сизге өткөзүп беребиз туугандар. Анан кийин договор түзүп келишим түзгөндөн кийин биз ошол менен жумушту баштап кетебиз дагы. Уже фундаментин коюп, стенасын тургузуп, крышасын жаап, крышанын уже балкалары коюлуп аткан моментте сиздер экинчи жарымын төлөшүңүздөр керек болот. 50%-ын экинчи траншты төлөшкө туура келет. Если ушундай шарттар сиздерге кызык болсо, төмөндөгү номерлерге чалып байланышып, тагыраак маалымат алып, офиске келип, кененирээк биздин сертификаттар менен, биздин ОСБлардын санэпидемстанциядан өткөн лицензиялары менен эле сертификаттары менен бүт бардык биздин компаниянын лицензиялары менен кененирээк таанышып туруп, анан кийин дальше кийинки кадамдарга барсаңыз болот. Если сиз банк аркылуу салдырам дей турган болсоңуз, тилекке каршы бизде түздөн түз банк аркылуу, бизде түздөн түз рассрочка жок. Банк аркылуу салдыруу үчүн сиз банк менен келишимди өзүңүз түзөсүз. Мисалы, кайсыл банк, Айыл банк болобу, РСК банк болобу барасыз дагы, мен үй салдырайын дедим эле, мына доходум мондой, могул жакта иштейм десеңиз, алар сиздерден керектүү документтерди сурайт. Мисалы, справка о доходах, мынча айдыкын алып кел, анан кийин кайсыл компаниядан салдырасың, лицензиясын алып кел. Ошол сыяктуу документтерди сурагандан кийин сиздердин бүт историяңыздарды карап ачкандан кийин сиздерге айтат, мен биздин РСК банк же болбосо Айыл банк же болбосо любой эле бир банк сиздерге мынча сумма үйгө ушунча каражат бөлүп бере алабыз дейт. Мисалы, 3 миллион сом банк бөлүп бере ала турган болсо, ошол 3 миллион сомго ылайыктап биз проектин чийип, сметасын чыгарып беребиз. Биздин керектелүүчү документтердин бүт баардыгын банкка өзү жазып берет. Ошол лицензиябызды, биздин сертификаттарды, биздин проектибизди, биздин сметаларыбызды, бизден керектелүүчү кагаздардын бүт баардыгын беребиз. Ошол кагаздар менен банк арасындагы акчаңызды биздин шотко которот. Ошол менен биз дальше жумушту алып кете беребиз. Ал бирок банк менен келишимди, банкка керектүү кагаздардын бүт баарына өзүңүз чыркашыңыз керек болот. Если банк сизге одобрение бере турган болсо, биз сиздерге кызмат кылып бергенге ар дайым даярбыз. Мен ушу Караколдун тургуну, атым Жумагүл. Биз мурда Чолпон Атада жашачубуз, шаарда. Уулубуз атасынын 70-жылдыгына ушул үйдү салып подарок эткен. Ошол 3-кыштап атабыз.
бул үйдө. Аябай удобный, кышкысын жылуу, эч убар болбойбуз, от жагабыз, тиги бу деп, светке көп төлөйбүз деп, нормально эле средний светке төлөйбүз, ну эме жылуу үйүбүз, бардык үйүбүз, аябай удобный. Бардыгы ушундай современный үй салдырса деп ойлойм, от жагып, куурап, Эми мурда эме кылбай. ушул убакка чейин Ии. кирпичтен, ыйлайдан салынган үйлөрдө жашарсыздар да. Ооба. Анан айырмачылыгын байкадыңыздарбы ушул сипи? Ооба, ал үйлөр эми муздагыракта от жакчубуз көп, көмүр сатып аласың. Ошо. Бул үйдөн эч убаракерчилик жок. Жайы кыш бирдей эле. От жакпайбыз. Бүт санжылдыр жакшы иштейт. Ошо свет буюрса жакшы эле. Салынып атканда көргөн жоксуздар да силер, Иә. Салынып атканда көрүштүңүзбү? Салынып атканда биз бул устунун көтөргөндө эле келип ырымдап кеткенбиз. Балабыз убар болбой эле койгула, үйүңөрдө удобно жашай бергиле деп өзү жүрдү биякта көбүнчө эле. Биз келгенде эле жокпуз ошо устунун көтөрөрдө эле келдик. Уулум айтты, 2,5 айда эле бүттү деп. Андан кийин бир 2 айдай эме отделкасын жасап бүтүрүп, анан бизди көчүрүп келди. Силерди 70 жылдыңар менен куттуктайм деп. Ошо. Ошондон бери ушул жакта жашап атабыз. А могу былтыр кыштын чилдесинде ошо светке канча чыкты акчасы? Светке 3000, Бир айда. бир айда 3,5 миңден төлөп аттан бүт эле балабыз төлөйт. Ал ошо отопление эле эмес да туурабы могул жерде? Бул жерде тамак жасайбыз, холодильник, телевизор, еще тиякта да холодильниктер бар. Ошо конок тозгондо очокканада тозобуз, аякта дагы эме половой отопление бар. Кээде ошону да жагып коебуз. Конок жаңы жылда көп киши келип калат, баламдын тең туштары келип калышат. Буякта гарналышкага көп келишет да ошондо. А так үйдө экөөбүз болгондо мына бүт үйдүн баары эле жыпжылуу, көрүп атасыңар. Жылуу. Эми свет панелден үй салдырам деген, салдырам деп жаткандарга өзүңүз эме каалоо тилегиңизди сунуштайт белеңиз? Ооба, современный жакшы үй. Бул эми кандай десем, мисалы үчүн бизге абдан жакты. Чем тигиндей үйгө караганда аябай жакты бизге. Бүт условиясы менен жылуу, удобный, эч эмеси жок. Ошо.